Кайырлы күн достар. Бүгүнкү видеода сиздермен осындай чебуриктарды үй жагдайында писирип үйрөнөтүн боламыз. Ол үчүн бизге кереги un. Унумузду электен өткүзүп алдык. Сүйүк май кажет болот. Туз кажет болот. Және де кайнап турган кайнаган суу кажет болот. Унумуздун ортасын ашып, тузумузду саламыз. Сүйүк майымызды куябыз. Үстүнө кайнаган суумузду куюп, касыктын көмөгүнөн кичине аралаштырып аламыз. Соң колубуз менен жакшылап камыр илейтин боламыз. Бул камырдын ерекшелиги осундай кайнаган сууга иленеги. Камырымызды столдун үстүнө коюп, осылай карып жакшылап ии канганчы камырымыздын илейтин боламыз. Ии канган камырымызды bir 20-30 минутка боюн алып дем алганчы коюп коябыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына бизге фарш кажет болот. Фаршымыздың үстіне тузымызды саламыз. Кара бурушумузду саламыз. Сүйүк майымызды куябыз. Және де суу куятын боламыз үстіне. Суу куйсак, биздин чебуриктарыбыз кургак болмайды, сочный болуп, тамды болуп писеди. Осындай пиязымызды жакшылап бөлчектеп майдалап туурап аламыз. Осылай майдалап туурап алдык да, буну да фаршымызга косамыз. Жакшылап колубуздун көмөгү менен фаршымыз менен пиязымызды аралаштырып аламыз. Боюн алып турган камырымызды бөлчектеп кесип аламыз. Мен камырымызды бөлчектеп таразынын көмөгү менен өлчөп алатын боламын. Чебуриктарымызды мен 40 граммдан бөлдүм. Сиздер кичирээк болсун десеңиздер 30 граммдан бөлсеңиздер болот. Немесе 40 граммдан өз калабыңыз боюнча. Осылай бәрін бөлчектеп алып, камырымыздын үстүнөн осылай басамыз. Ортасы дурус жайылуу үчүн чебуриктарымызды жуп-жука кылып жаятын боламыз. Осылай жуп-жука кылып жайдык. Енді салмамызды салып, жакшылап шет-шетін басып бүгөтүн боламыз. Осылай шектерин бириктирип, колубуздун көмөгү менен баскылап, жакшылап бириктирип аламыз. Соң шанышкынын көмөгү менен осылай шетине узорлар салып чыгабыз. Майымызда ашылып кетпеу үчүн. Енді майымызды қатты кыздырып аламыз. Кызып турган майымызга чебуриктарыбызды салып писиремиз. Майымыз қатты кызып турган болуу керек. Эгер қатты кызбаса майымыз, чебуриктарыбыз майды көп жутатын болот, боюна көп сиңиретин болот майды. Сондуктан қатты кызып турган майга салып писиремиз. Экинчи жагына осылай аударамыз. Экинчи жагы көп турмайды. Тез писетин болады. Осылай барлык чебуриктарыбызды осылай писирип аламыз. Өтө дәмді чыгады. Осы рецептпен жасап көрүүгө кеңеш этемин. Сочный, сондай өтө керемет дәмді болуп чыгады. Жасап көрүп, үйүшүңүздү кубантыңыздар. Иши да осылай толуктай пискен. Ас болсун.